бизге жакшылык кылгандарга туугандар уялбай, тартынбай, рахматты кенен айтышыбыз керек. Аксакалдар болсо, бата берип койсок барго, ошол жакшылык кылган, сизге жүгүңүздү көтөрүшүп берген, же акчаңызды майдалап берген, же кыскасы үйгө жеткизип койгон бир жакшылык кылган жигит кайра издеп жүргөн болот да, кай жерден бир аксакал тапсам экен, дагы бир дуа берсе экен. Аллах. Мусулман адам шунчалык бир жакшылыкка бир умтулган болот, эгер дуа берсек, бата берсек. Өзү динде жакшылык жасадыңызбы, милдет кылбаңыз деп жакшылык жасаганга айтылат. Бирок кимге жасалса, ал адамга эмне деп айтат динде? Ыраазычылык айтып коюңуз. Эки тарапты дең да. Жакшылык жасаган адам, кана рахмат. Жокпу? Жок дегенде акчасын төлөбөдүңүз эми. Рахмат деп койбойсузбу? Деп айтканга болбойт. Жанакы экинчи адам жок дегенде рахмат деп койсун да.